эгерде биз көзөмөлдү күчөтсөк реалдуу түрдө биздин деген Кыргызстанда бюджеттин тартыштыгы, орусча айтканда дефицит деген сөз жоголот. Кээ ошондой болуп атат. Уланталы программабызда азыр дагы бир угарман байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угат атабыз сизди. Атым Жылдызбек. Максат мырза мындай туурада муну азыркы күндө деле бул системаны биз оңдойбуз деген менен бул чирип калган системада. Моюнга керек. Анын баштыгынан башка менен эмне алмашып атат? Мына мен жакында Баткенде болдум, ошол эле чек арага жакын жайга ачкан заправкаларына Шадиевке байланыштуу жакын ошолорго башларганын баары ошо көпчүлүгү аны жашырбай эле айта алып бүт Тажикстанга кетип атат да, фуралар менен эле. Кандай тонналар. Жолду талкалаган бир аз келгенсиз, андан башка да ошону баары сатка кетип атат. Мына көрүп атасыздар, Казакстандан деле турбаны Чүй каналынан алып өтүүнү учурлар колго түшүп атпайбы? Турба менен уурдаган учурлар. Андан башка да мына жыжынный газ алып кетип атышат. Ушундай нерседен мындай көмүскөдө аябай көп да, мына аны сиз деле билебиз, элибиз билет кимдер кандай мындай акча топтогон. Эң башкысы мына мисалы Жунга менен мисалы Газпромдун ортосунда ызычуу дагы эле токтогон жок. Мына ошонун өкүлү мына Фергана өрөөнүндө чоң бир завод куруу боюнча да ошол жака проекттер аштырып атат. Бизге баткыра албай. Ушундай конкуренция деген нерсе бар да, анан өзүбүзгө кымбат да. Өзүбүздө турган нерсе кымбат. Ал жактардан, Тажикстанда болсо ал экесе кымбатыраак. Ошон үчүн баардык эле нерселер ушу көмүскөдө калып калып ошол жака ташып аткан мен айткан. Башка элгирим азыр деле токтогон жок да. Муну моюнга алыш керек. Рахмат. Рахмат. Мынаки эл өзү эле айтып атат. Мына угарман баарын далилдеп берип атат кандай болуп атканын. Кээ ошондой болуп атат да. Биздин мамлекеттик ишмерлер өздөрүнүн ишинин максатын деген аныктап алыш керек. Эл үчүн Кыргызстанды көтөрөбүз, экономиканы көтөрөбүз деген максат менен жасаса, таптакыр башкача иш жасайт эле. А эгерде баары кала берсин, баягы бойдон бул деген схемалардын баардыгы бир күндө пайда болгон жок да. Булар деген Акаевдин убагында башталып, Бакиевдин убагында күчтөнүп, азыркы убакытка чейин эчтеке болбой, кээ ошондой болуп атат да. Система деген бизде өзгөрбөй атат. Эмне үчүн? Анткени бизде бүт баары деген жеке адамга, жеке саясий топко, жеке саясий бизнес менен аралашкан чиновниктердин коррупциялашкан кызыкчылыктарына байланып калган. Дагы бир жагдай жөнүндө сурайынчы. Марлен мырза, мына нефтетрейдерлер бирлиги айтып атат, күйүүчү майлоочу майлардын баасы 10-15%га чейин бир аз жогорулашы күтүлөт депчи. Бирок ошол эле учурда Казакстан 2018-жылы бир 100 000 тоннадан ашуун майды, бул көбүрөөк биз азыр колдонуп аткан жанагы 92 үлгүсүндөгү бензинди Кыргызстанга экспорттук төлөмү жок алып келүүнү сунуштаган да. Өкмөт ошо өкмөттөр аралык келишимди дагы эле түзөлө экен да. Эмне бул жерде мындай кызыкчылык жокпу, же бизге анын кереги жокпу? Эмнеге байланыштуу болуп атат? Биз бир топ депутаттар мурдагы жылы атайын Россияга барып, ИЭКтин астында дагы комиссия бар, ИЭК деген ошого барып көрүп, өз көзү менен көрүп келдик да. Эмне үчүн биз бирден бир себеп, ушул ИЭКке кирген себеби бизге ушул ГСМге байланыштуу болгон да. Бизге айткан ошо ГСМ чындыгында биз ГСМге биздин турмушубуз толугу менен, биздин экономикабыз толугу менен байланышы өтө чоң да. Андан биздин турмушубуз кандай болот, бүт баары зависит этет да. Азыр айткандай 1 сом эле болгондо 1 миллиард сомдо болуп кетип аткандай эле бизге азыр Россия поштинасы жок киргизип атпайбы бүт бензиндин баарынчы. Бул эми өз ара ичара эки мамлекеттин келишимине байланыштуу да. Биз ошондо айтканбыз. Ошол жерде көтөргөнбүз ушул маселени. Сиздер, биздин өкүлдөр, ошол жакта 2 өкүлүбүз отурат, министрибиз отурат, ушул маселени көтөрүп бизге жана квота берилет, ошол квотаны чоңойтуу маселесин карабыз да. Ошол квотанын алкагында Казакстанды да киргизип коелу, Казакстан менен дагы алаткан ошол ГСМдин кошуп коелу депчи, количествосын жана тоннасын сүйлөшкөнбүз. Ошондо бизге айткан ИЭКтин алкагында 2019-жылы каралат, биз киргизип атабыз, план боюнча кетип атабыз, 2019 карайбыз деп айткан да. Эми 2019 мына келди, эми көрөбүз, байкайбыз. Жыл ортолуп калды. Ортолуп калды. Биз сөзсүз түрдө бул маселени мен дагы көтөрүп турам, карап турам, сураштырам, кат жүзүндө дагы мен сурайм да. Бул маселенин бир жагдайын айтып коюш керек. Мисалы казактар менен 100 000 тоннага келишимди эртең эле кол коюп берсин өкмөтүбүз. Ал келишим боюнча 100 000 тонна казактар берсин бизге. Ал бензин бизге келгенде казактын баасы менен келет. Казактын баасы менен келгенден кийин анын бажы төлөмдөрү болгон бүт төлөмдөрдүн баардыгы салыктарын Кыргызстандын сомуна келтиргенде сатыла турган баанын, биздин рынокто сатыла турган баасы аныкталгандан кийин
ошол бензинди орустардан айырмалалып казактардыкы деп кантип сатабыз? Анда деген казактарга ылайыктуу биз заправка айырмасы болобу баасында анда? сөзсүз болот да, кээ ошондо да 20-30% болуп кетет. 20-30%. Анан ошентип казахский заправкаларды өзүнчө салыш керек болуп калат, же ошондой нефтетрейдерлердин заправкаларын бөлүш керек болот да. Орустардын бензинин саткан заправкалар өзүнчө, казактардык өзүнчө. Кеп ошондо да. Ошондой бөлүшүү болобу? Болбойт. Рынокто деген ошондо монополия болот. Бул деген мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары арзан деген нерсенин дагы бир нерсесин түшүндүрө кетиш керек. Эгерде биз арзан бензинди алып келгенде, анын баасы арзан болсо, бизге деген таможня менен салыктардын көлөмү ошол баага байланыштуу болот. Канчалык арзан болсо, ошончолук аз төлөмдөр бюджетке келет. Түшүнүп атасыз да? Кээ ошондо, эгерде өтө арзан болсо, анда таптакыр төлөмдөр түшүп кетиши мүмкүн. Эгерде өтө кымбат болсо, анда дагы зыян, өтө көбөйүп кетет. Ошон үчүн бизде деген бул нерселерди бүт көзөмөл органдары бир ченемде алып жүрүш керек. Эгерде өтө арзан бензинди алып келип алсак, анда деген бюджетке түшө турган төлөмдөр азайып кетсе, мамлекетке зыян. Эмне кылыш керек анда, Марлен мырза? Бул жерде мамлекеттин, өкмөттүн да мындайча айткандачы, ГСМ боюнча бир өзүнчө карап чыгыш керек болуп калды да. Бул жерде чоң рынокту мындай изилдеп чыгыш керек. Изилдеп, ошол вице-премьерди байлап, ошол сен түздөн-түз ушул маселе менен жумуш аткарасың деп. Муну регулировка кылыш оңой эле. Казактардын чыгарып аткан бензини арзан болсун, бирок ал бензиндин маркасын конкретно айтып коюш керек. Же 80 болуш керек, же 72 болуш керек. Орустардан болсо 92, 95, 98 келсин. То есть ошентип бензиндин маркасы менен регулировка кылып койсо болот. Кээ ошондо. Анан бирок биздикилер ага бара албай атат такыр. Эмне үчүн? Анткени бизде деген кызыкчылыктар бар. Кээ ошондо болуп атат. Арзан бензинди деген алып келип алып туруп, арзан менен сатуу бая албайсың. Арзанды алып келип алып туруп, Газпромдун баасы менен сатсаң 2 эсе, 3 эсе пайда көрөсүң. Кээ ошондо болуп атат. Ошон үчүн казактын бензинин алып келип алып туруп, Газпромдун атынан эле, анткени баасы бирдей да, тең. Газпромдун баасы менен коюп алып туруп, бирок заправкаларда деген бааны деген ким регулировка кылат? Эч ким, рынок. Газпром кандай койсо, калган заправкалар ошондон эле 5-10 тыйын ойноп эле сата берет. Анан эл ойлой берет, о, биздики арзан экен деп, андай эмес да. Эми азыр Казакстандан арзан келди. Чындап элечи келип атпайбы? Чындап эле ар бир кайсы бизнесмен болбосун, ал арзан кичине эле маржа кошуп сатпайт да. Эмне үчүн рынокто баа 40 сом турса, мен эмне үчүн келип алып туруп бир 30 сомдон сатышым керек, же 35тен сатышым керек. Ал сөзсүз түрдө аракет кылат ошол эле баа менен саткангачы. Анан туура айтат, эми биз аны бөлө албайбыз да, казактардыкы же орустардыкы депчи. Бир гана марка менен бөлсө болот, бирок марка менен бөлгөнгө ал башка чечимдер кабыл алыш керек да. Анын үчүнчү ал жерде бул дагы өкмөттө иштеп аткан биздин көзөмөл органдардын ишмердүүлүгү ошондо болуш керек. Уланталы күйүүчү май рыногундагы аткезчилик тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорду 68 0606 жана 0552 68 0606 WhatsApp номери аркылуу берсеңиздер болот. Бизге келген суроолорго дагы көңүл бөлөлчү. Угарман кайрылып атат да, Казакстандан келген дейт, күйүүчү майлоочу майдын сапаты Орусиядан келгендикиндей эле болобу же сапаты төмөн катары бааланабы деп кайрылган. Ал бензиндин маркасына жараша болот. Маркасы бирдей болсо деле сапаты бирдейби? Жок. Анткени Казакстандын нефтиси бөлөк, орустардын нефтиси бөлөк, технологиялары да бөлөк. Кээ ошондо болуп атат. Сапаты кимдики жакшыраак болот анда? Орустардыкы сапаттуураак болот. Мисалы мен деген өзүм органдарда иштеп жүргөндө бир күнү Акаевдин убагында 2002-жылы бизге буйрук келген. Совбездин деген чечим менен нефть рыногун деген көзөмөл жүргүзүп, жана аткезчилик, салыктан качуу, сапаты, монополиялык, доминантный көлөмдөрү деген маселелерди көтөрүп чыкканбыз. Ошондо биз карап чыгып, бүт барын көтөргөндөн кийин мен бир нерсеге таң калгам. Биздин Кыргызстанга болгону 95 майын киргизген бир эле компания болуптур. Андан башка эч ким ташып аптыр дагы 95-чи бензин каяктан келип атат, ошончо көлөм каяктан чыгып атат деген суроону көтөргөндө эч ким жооп бере албай, ошентип ошол заманда биз деген ошол убакытта 95 бензинди
80 бензинден кандай жол менен жасайт экенин көрүп өзүбүз аныктап ошол маселени көтөргөндөн кийин биздин заправкаларда анан бүт көзөмөл органдарын чукугандан кийин анан баары деген эсине келишти. Көрсө буга чейин ташып келген 72-80 бензинге алып туруп эле присадкаларды кошуп туруп, аны 95-98 кылып туруп саткандан кийин анан эмчи ошондой бизге деген буйрук келди. Дипломатиялык машинелерге бензин куйган заправка ал убакта бир эле заправка болчу. Бүт дипломаттардын машинелери түтөп эле бузула баштаптыр. Анан бизге деген ошон үчүн буйрук келген. Текшергилечи эмне болуп атат. Анан дипломатиялык бензин заправкасындагы бензинди алып туруп анализ жасасак, бүт жасалма болуп чыгыпты. Жоопкерчилик бирөө тарттыбы анан ошондо? Ошол убакта жоопкерчиликти деген тарттыралы десек, анын деген көзөмөлү бүт Айдарга Акаевдин баласы менен биргелешкен бизнесмендер болуп чыккан. Анан ошону биз деген айтып чыктык, көрсөтүп чыктык. Мына көрүп атпайсыңарбы эмне болуп атат? Эми Айдарды тыя аласыңарбы деп айткандан кийин анан буйрук келди, тыябыз деп. Ошондо анан көп заправкалардын баардыгы деген жабылып, баары Мунай Мырза болуп калган. Мунай Мырза кимге кийин сатылган? Өмүрбек Токтогулович. Азыркы учурда бензиндин ошол күйүүчү майлоочу майлардын сапатында өзгөрүү барбы азыр? Ошол эле маркасы менен сатылып атабы же азыр деле ошондой алишемдиктер кездешеби? Азыр деген ошондой шылуундук менен бензинди жасалма жасоо токтоду деген суроого мен жооп бере албайм, анткени мен азыр иштебейм. Бирок муну деген эч ким жок дей албайт. Бир маселе. Анан ташылып кетип аткан бензиндин сапатын текшере турган бизде органдар барбы? Бизде мынакей бүт стандартизация. Мурун деген мамлекеттик көзөмөлдө болсо, азыр бүт жеке менчикке өтүп кеткен. Жеке менчик фирмалардын стандарт чыгарган, алар жазып берген сертификаттардын жоопкерчилиги кандай? Жаңы биздин деген кодекстер менен ал жоопкерчилиги андан да бетер азайтылган. Эгерде мурун штраф болсо, азыр штрафдын көлөмү да азайтылган. Эгерде мурун деген камай турган болсок, жок дегенде условный срок деп коелу. Азыр ал да жок. Ушул стандартизациядан өткөрүүдө жеке менчик компанияларга ишеним көбүрөөкпү же мамлекеттикпи? Кандай ойлойсуң? Мисалы, Марлен мырза айтыңызчы. Мен азыр баштан айтып кетейин, жана суроону баштапчы теги Россиянын КСМ албетте качествосу боюнча жакшы болуп эсептелет. Казакстандан көбүнчө ушу дизель немеси май күйүүчү келет да. Траска турак сүйлөсөңүз. Теги Россиядагы келаткан качествосу бар экенине бул күмөн жок да. Ошон үчүн ал ар кандай даже G-Drive деп да бөлүп келет. 92си, 95и жакшы болуп эсептелет да. Эми эл өзү таразалайт да. Эл өзү билет да. Бул Газпромдукунабы же Роснефтькинеби эл өзү эле айтып калат да. Бул бензин анча эмес экен, бул жерде присадкалар көп кошуп коет экен. Буга барып бул жерден куйсаң, бул жерде жакшы экен деп эл өзү көбүнчө таразалайт да. Эл эч качан ошол сиз айткан жана сертификаттарга көңүл бурбайт, карабайт деле да. Машинесин жүрүп аткан, телекке каршы машинесин жүрүп атканын сезип, өзү анан таразалап, анан биринин оозуна өтүп атып, ушинтип эл ушинтип карайт да. Ал эми сертификаттардын туура айтып кетет, эми частный сертификаттарды кандай берип атканын эми ким көзөмөлдөйт. Бирок мамлекеттин эң негизги жасай турган иши ошол көзөмөлдү жасоо болуш керек, сөзсүз түрдө. Мамлекет эгерде ошол сертификаттарды жазып берген компанияларды деген өздөрү текшербесе, аларга чара көрбөсө, алардын жазып берген сертификаттары менен бензин сатылып аткан заправкадагы бензиндин сапаты дал келбей калса, иш жасаш керек. Ошон үчүн биз өз убагында ошол сатылып аткан бензиндин деген атайын ээрчитип келип туруп госстандарттан литр менен бензинин куйдуруп, канча заправкада уурдалып атат, кантип уурдалат заправкада. Сиз деген 10 литр куям дейсиз, а сизге деген 9 литр 800 же 9 литр жарым куюп берет. 500 литрин воздух кылып туруп, үйлөп туруп, ошо менен сиздин деген акчаңызды жеп аткан схемалар бар да. Ошолордун баарын деген стандарт көзөмөлдөйт. Ошон үчүн көзөмөл органдарды бышыкташ керек. Аларды бышыкташ үчүн мамлекет деген ошондой буйрук бериш керек дагы, ошону кылдат
текшериш керек. Антпесе бизде деген шылуундук токтобойт, кээ ошондой болуп атат. Уланталы күйүүчү майлоочу май рыногундагы аткезчилик деген теманы талкуулап жатабыз. Сурооңузду 68 06 06 телефон аркылуу берсеңиз болот. Азыр WhatsAppка келген суроолорго көңүл бөлөлүчү. Депутатка суроом бар эле дейт. Эгерде күйүүчү май контрабанда аркылуу келип атса, эмне үчүн бажы, салык сыяктуу органдардын жетекчилерин тартипке чакырып, алардын жоопкерчилигин карабайсыңар? Ошондой катуу талап болсо токтомок да деп кайрылып атат. Талап сөзсүз түрдө кылып атабыз, талапты сурап атабыз. Парламентте дагы бул маселе көп көтөрүлүп атат. Бул жерде эми кичине эле маселе эмес да, бул өтө чоң маселе да. Өтө чоң коррупциялык схемалар бар. Бунун алкагында артында чоң кишилер бар. Буну бир заматта эле алып келип монтип токтотуп калган боло албайт да. Бул нерсечи буга убакыт да керек, анан кийин элдин да талабы керек, анан биз дагы өзүбүз катуу сиз айткандай контроль коюш керек да. Мен ойлойм, бул Кудай буйрса боло турган нерсе. Азырынча бул нерсе чечилбей атат. Мунун баардыгын биз заманбап технологиялар менен жеңе алабыз. Адам ресурсын, факторун аралаштырбай. Адам факторун жок кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз жаңы заманбап IT технологияларга өтүшүбүз керек. Мынакей коопсуздук шаар проектисин көрүп атасыңар да, коопсуздук вообще проектиси. Канча жылдан бери революциядан кийин иштебей келет, мынакей быйыл эле ишке киргиздик. Эмне үчүн киргиздик? Анткени биз баарыбыз жарандык коом кыйкырып чыгып, токтоткулачы муну. Тажаттыңар, эми качан бүтүрөсүңөр деп президенттин аброюна такагандан кийин президент айла жок буйрук берди, эми проект иштей баштады. Дагы ошондой коопсуздук нерсени биз деген бажы, салык, бүт көзөмөл системаларга киргизишибиз керек. Ошентип заманбап технологиялар келгенден кийин, адам фактору жок болгондон кийин баары көзөмөлгө бир заматта туруп калат. Заводдон чыккан вагонду баарынын коду бар да. Алар деген жөн келбейт да. Азыр орустар бүт технологияларды ошондойго өткөрдү. Ал эми биздикилер болсо атайын деген ошого өтпөй атат. Азыр Москвага барыңыз, мынакей дүйнө жүзү боюнча орустар электрондук төлөмдөр боюнча 3-орунга чыгыптыр. Электрондук төлөмдөр боюнча көп Европанын мактанып аткан Западтын мамлекеттери электрондук төлөмдөрдү жасай албай атышат. Орустар жасап бүтүштү. Мынакей күн сайын көрсөтөт. Ошон үчүн Путинди мактап атышпайбы баары? Алардын деген салык системасы кантип өнүгүп атканын көрүп атасыңар да. Греф башкарып аткан Сбербанк банкысы мынакей азыр бияктан отуруп алып эле Кыргызстандан. Сбербанктан сиз акча кредит алсаңыз болот. Электрондук соткаңыздан отуруп алып эле. Аякка чуркап барбай Москвага. Ушундай шарттарды түзүп атышат алар. Биз деле артта калбай ошондой технологияларды алып келип, ошолорду тез арада киргизишибиз керек. Анткени ошолдон түшкөн пайдадан, салыктардан бүт биздин деген каржылай турган мамлекеттин социалдык төлөмдөрүн баарын аткара алабыз. Андан тышкары көбөйтө да алабыз, көбөйтө да алабыз. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүз тааныштырып, анан сурооңузду айта бериңиз. Эми микрорайондордогу, анан кийин могу лифтовской, анан жанагындай көпчүлүк жаңы үйлөр деле салынып калды. Ушулардын жанындагы заправкалар качан ушу Бишкек шаарынан алынат, анан кийин ушу Ошто алынбады мында. Бир жолу өрттөнгөндөн обязательно бирөө өрттөнүш керекпи, жарылыш керекпи? Ушуларды шаардан сыртка чыгарса болобу же болбойбу? Рахмат. Мунун баары деген Бишкектеги бийликке жараша болот да. Эгерде баардык шаарлыктар, шаардын тургундары мэрге мамлекеттик структуралар карап чыгыш керек го, экологиялык, техникалык инспекция тарабынан көзөмөлдүк алына турган. Шаардын жарандары эгерде мэрге ошондой буйрук берсе, ошондой талапты койсо, алар карап чыгыш керек. Бүт заправкаларды деген шаардан чыгарып салгандан кийин бул деле туура эмес. Андан каяка барып алар бензин куюшат. Коопсуздугу үчүн. Коопсуздугун болсо контролдош керек. Ошон үчүн коопсуздукту деген жасаш үчүн комплекстүү караш керек. Мисалы Европага баралы. Мен канча Европага бардым кызмат иштери менен. Биздин гостиницанын түбүбүздө Мюнхендин ортосунда Гитлер жашаган эле үйдүн эле түйүндө жашаганбыз гостиницада. Маңдайында заправка турган, жөнөкөй эле. Ошол убакыттан бери жарылбаган Германиядагы заправкалар собственно эле иштеп атат.
угарман айткан жана заправка боюнча мен азыр жакшы түшүнбөй атам да кайсы жерде экенчи, бирок СНИП боюнча 50 метр болуш керек да. Ар бир заправка ушул общественный үй болобу же башка коомдук мекемеден, турак жайданбы өзүнүн определенный метражы болот да. Ошону өзү карап чыгыш керек, анан прокуратурага кайрылыш керек. Бизде эми убагында берилип эле келген да. Бузуулардын алкагында мыйзам бузулуп эле берип бизнесте акча берип койсо эле бере беришкен да. Ошондой нерселер бар. Андай нерселерди сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Анан эми экинчи этап бул ошол берилген метрди СНИП боюнча көбөйтүш керек да. 50 эмес, 100 метр, 150 метрге чейин көбөйтсөк, биринчиден кийинки келаткан жаңы курулуп аткандарга тыюу салынат автоматтык түрдө. Андай жерлер бизде калбай эле калды шаардын ичиндечи. Ал эми азыркы болгон заправкаларга дагы закон обратной силы не имеет, но тем не менее ошолорду чыгарганга бирден бир жол болот эле да. Бул деген шаар салынып атат да. Шаар кеңейип атат. Ал эмес шаардын ортосунда тыгын мына үй салынып атат. Кээ ошондо да элдин саны көбөйүп атат. Анан ошончо эл көбөйгөндөн кийин машиненин саны көбөйүп атат. Демек сатыла турган бензиндин да көлөмү көбөйүш керек. Ошондой экономикалык нерселер бар. Бирок мунун баардыгы деген шаардын деген куруп ген планына байланыштуу болот. Мына бир жума мурун Абылгазиев айтып атат. Азыркыга чейин Бишкектин куруу ген планы жок экен деп. Кээ ошондой болуп атат.